Bak de seni öldürürüm. Bari öldürürüm de oşunda söz menen meni vurdu da. Uголник болот аркасында. Машакача келишет да, ошо ушул жерге чейин келишет ал. 2 киши. Катуу жаракаттар да бул жерде башы сөөгкө жетип атат, тигилип атат. Мына кулагым укпай калып атат. Көздөр тынып, бирдекеле жүрүп тана точка бирдекеле жүрөт. Атаң менге кыйкырды, кичине урганымга деп дагы урган. Темир менен баш тарабына чаап, денесине жарат келтирген. 7 каналдын редакциясына Шерзат Абдурасулов аттуу жаран кайрылды. Айтымында мындан 9 күн мурун тагыраагы 15 апрелде бир тууган энеси өз үйүндө 2 адам тарабынан катуу сабалган. Үйүнө бастырып барган жарандардын максаты анын энесин өлтүрүү болгондугу айтылат. Темир буюм менен жабырлануучунун башына бир канча ирет катуу урушкан. Шектүүнүн бири өзүнүн 23 жаштагы күйөө баласы экендиги айтылууда. 7 каналдын кайрылган себеби ошо Покушение убийства боюнча кайрылдык. Ошо 15 апрель күнү нема кылып, 2 киши келип, ошо мана келет деп көрсөтүп берейинчи. Келип, бу жерде звонокду чалышат да. Бу жерде звонокду чалышып, 2 киши. Ошо огуз ачарга жакын болот да. Ошондо киришип, секин киришип үйгө киришет. Көрсөтүп берейин. Уголник болот аркасында. Машакача келишет да, ошо ушул жерге чейин келишет ал. 2 киши. Келишип, аркасынан немени үкөм звонокду эшитип үкөм чыгып атат бу эшиктен. Чыкканда экөөсүнүн уголник болот колунда. Ошондо чыкканда үкөм атасы, ошум кайнатасы да, мону күйөө болому атасы, кызым обедти алып келчи болчу да. Үкөм ойлогон, кызды алып кеткен келди депчи күйөө бола. Ошондо чыкканда кызды мен бере албайм, мен мачитте боломун да, мындачы этикефте болгон. Ошондо мен бере албайм, атасы жок. Кетип калчы дейди. Кой, Рамазанда урушпайлыкчы сен менен. Дегенде булар жакшынакай эле билбеген, низаптан болгон да бул. Бир чапкан ошондо, 2 чапкандан кийин өзүн жокотуп коет. Үкөмчү. Кийин кия баланын колун кармаганда, экинчиси чапат да бу жерден. Экинчиси чапып чапып жаткан мезде бул катты кыйкырат. Ошондо кошуналар дагы чыгат. Бул дагы жүгүрүп чыгат. Унга чогуу бетте келинчек болот. Келинчек менен апам чуркап чыгат да, изилеп чуркап чыгады. Ошондо булар паника кылып келинге атат алигин. Уголникти атып барат. Паника кылып, эгерде деп атам да, булар чыкмаганда, себеп болмаганда деп кыйкырмаганда үкөмчү. Бул акыя башкача түгөрдү да, өлүм менен түгөрдү да. Ошоңа айтып атам, азыр ишто издери мындай кармалбады да ошо. 15 немеде болгон дагы жүрөт. Ошоңа кайрылдык биз силерге. Ооруп кеткендер сиздердин күйөө балаңыз. Күйөө балам болот да. Биз сүрөттөрдүн паспорттарын har бардыгын сүйлөп, даныларын бергенбиз. Неге биз иш секин кетип атат, ошону билейлик деп кайрылдык силерге. Силерден дагы. Мен өзүм Ошто болгон вакыяны бардыгы көрдү да. Көчөдө болуп бир адамды өлтүрүп салышты. Уларды кармалды. Эми экинчи вакыйга болуп атат да бу. Буну катты үшөмөсө бу дагы кетет да. Шектүү ошо күйөө болгон болот да. Мен дагы фамилиясын билем, аты Сайфулла. Аты Сайфулла. Окуя мындай болот да. Ушун звонок келди мага. Звонок келди. Ата дедим. Ата деп күйөө болуп чалып атат. Мага кызыңыз кулак салбай атат, мен уруп атам деди. Мен өзүм айттым, кандай урасың? Кандай менге звонок кылып айтасың буну? Мен кыздын атасы болсом деп бакырдым. Бакыргандымда кийин үкөм чакырдым да, мага уруп атат экен, бар кызым алып кетчи дедим. Үкөм барган, күйөө болон неме кылган? Мен кичине сага урганымга атам мени кыйкырды. Эми сени көрсөтөм урушту деп талкалап ташлаган да. Көкөртүр баштан кармай, бели калмай. Ошо вакыйгада мен үкөм барат. Эшигин. Ошо немесиде кызым көрүп калат. Чуркап качып кетет анын колунанчы. Көргөн жерлер кызды. Алигинин колунан чуркап качып кетет.
В общем, amaki menga yordam bering, meni o'ltirib qo'yadi deydi da. Endi to'g'risini aytganda, amakisi dag'i 1-2 joli, 3 joli mushbilan emas, shapaloq bilan uradi. Men keyin jashab ketishi bor buni deb. Bo'lmasa mush buni o'ltirib qo'ymoqchi bo'lganda u dag'i. Yo'q, bu keyin jashasa men uyatib qolmay deb shapaloq bilan 1-2-3 joli solgan. Keyin o'sha shapaloqqa kelib turib, mana shu o'ltiraman deb plan qilgan bu. Bu qizim keyin aytayotdi bizga, jashirgan o'sha. Ata deydi, bu deydi, o'shundan beri buni o'ltirib, boshini stolga qo'yim. Buni o'ltirmasam, amakini o'ltirmasam, boshini stolga qo'ymasam, sen ushtaloqsin deydi. O'shuni niyat haligi nima qo'yganda, bu qanchadan beri niyat qilib turgan, o'ltirim deb-chi. Keyin kelib, o'sha 15-aprelda bo'lgan, kelibdi. Og'izda ochadi, suv ichib, zvonok bor. Zvonokni chalishadi. Ikki kishi ichkariga kirishadi. Darvozaning tagiga turmaydi. İçine kirib, hovlining ichiga kirishib, orqasida bunday ko'rsatib berib, lomni bunday nima bekitib olishadi-da bular. Артында лом. Артында. O'sha uголок, ikkinchisi teng. Bular haligi ukam sezmaydi-da. Amaki deydi, assalomu alaykum deb, yaxshinaqa bo'lib keladi-da bular. O'shunda sizda so'z bor edi deb kesib chaqira kelganda keyin boshlashganda urishdi. Urganda kuyov qo'lini, 2 jol urganda kuyov qo'lini qarmoqqa oladi. Ukam. Ikkinchisi choporadi keyin. Bu joyda. Ikkinchisi choporadi, keyin ayollar qiyiqir, baqir chaqir qilganda bular o'shundan keyin qochib ketadi-da. Bo'lmasa o'ltirgan kirishgan. Plan nima qilmaganda keyin ketayotib ayollarga haligi nimani aytib otgan haligi nimani. Uголокni otib, men seni baribir o'ltiraman. Payt keladi o'ltiraman. Bu maqsadimga erishamadim, men seni o'ltiraman bir kuni deb cho'qib qochib ketishadi. O'shunda bo'ladi. Qo'shnilardagi bu yerdan chiqib qoladi-da. Ayollar o'shun bilan qochib ketishadi bular. Ошондо сиздин үйүңүз менен буялаңыз ортосунда конфликт ошол эле нерседен жаралганбы же андан мурун дагы? Жок, андан мурун болгон жок. Эч нерсе болгон. Ошол битти случай болгон да. Оз ачарга келген күйөөбүз 1-2 күн мурда Оз ачарда оозун ачып кеткен булардын үйүнө конок болуп. 1-2 күндөн кийин келип атпайбы? Кайра. Берки конфликтке аялды алып келгенден кийин Оз ачарга келип жарашып, аялды алып кеткен кайрачы аялды. Алып кеткенден кийин кайра келип атпайбы үйүнө? Өчөшүп калган экен да. Ошондой бу өлтүрүшкө план болгон да, ошондой. Өзү айтып жүргөн, кызым айтып атат, мен аддий сөз деп ойлопмун. Күнүгө айтат, өлтүрмөсөм талаксың дейт. Амакин өлтүрөм деп турат. Кийин ушун келет. Ушу. Азыр ошондо кызыңыз биялаңыз менен жашап атабы? Жок, алып келип алгенмин, жашабай атамын. Бул маньяк болсо кандай жашайт? У биринчи жолу урган жок да. Кызым унчукка келген буну. Ол көптөн бери эрге теккен болсо, бир адам болсо, ошо эрген теккенден бери урат да буну. Бу унчукпаган себеби ошо айтат. Агер атаңа айтсаң бурганыма 3 талаксың дейт. Мен ажырашып кетпей деп, у сабыр кылып жүрөт да, менге унчукпай. Эми кандай билип атам? Өзү айтып атат кие бола. Мен кызыңды кулак салмай атып, мен ошону уротам. Билип кой деп, менге звонок чалып атат. Ошондон кийин баштанган да бу. Шу мыйзам жолунда покушение убийства, планированный покушение убийства тоорусу болуп атат да бу жерде. Күйөө балаңыздын жүрүм туруму кандай болчу? Кандай? Жүрүм туруму мындай. Жүрүм туруму? Бу Молдо деп атат. Молдо ошо бұрында жаттаган, мураттап карап болгон. Мен дагы ошонго кызыкканмын да. Атасы дамла деп кызыкканмын. Бу адамдар кошулган кандайдыр немете бир развитие эмес мындай. Адамдар менен сүйлөшүп, чоңоюп, масткен там бу. Ток окуу, үй болуп туруп артта калып калган болом ошондой да. Бирок сиз баягы динден кабар бар дегениңиз үчүн ошол нерсеге таянып бергенсиз. Бирок жин эмес бу. Жин эмес, просто ашы нема дейди? Замандан аркада калган жаш бала пеллик нема да бу? Канча жашта? 22 жашта. Кызыңызчы? 18 жашта. Качан турмушка чыкты эле? Эки ай болуп калды ушул, 2-3 ай болуп калды. Азыр давление ойноп атат, түшүп атат. Мына кулагым укпай калып атат.
Көздері тынып, бірдекелер жүріп істемей, точка бірдекелер жүреді. Шындай болатады, давление кішкене қинап атады. Пока ошындай. Бұл мен жиенім, акам күйеуі да бұл. Жиенім қату еркек кішкене ұрғандай ұрған екен да. Ошаны алып келемін деп жиенім барған болчумун мен. Барып кішкене оны сөгіп, 2 шапалап ұрғанмын. 1 ай, 1,5 ай мұрын. Кейін бұл ошы орозада, орозаны ем ашып тұрған болчумун да, 1 пияз су ішіп. Звонок болып қалды. Үйіме еш кірбеген да бұл. Шықсам, уже дворға кіріп келіптір, екеу. Қолдары арқада. Мен ойлап отырмын енді, Құран жаттаған бала андай қылады депчи. Кейін ассаламу алейкум амаке деді. Уалейкум ассалам десем әлі чапты да башыма. Угольник менен. Аны кішіне қарымап алды мен, башым қуан. Кейін шелеге чапты. 3 жолы чапқандан кейін кішіне артқа қаштым да. Қашсам арттан келіп екеуі дағы чапып ұрып кетішті да. Экөөңүздөрдүн ортоңуздарда ошондо сиз ага шапалак урганды өтпөйсүз? Ошол эле негиз болгонбу? Ошол эле негиз. Мен жиеним өтө катуу урган да. Сүрөттөргө тартырып койгонбуз, факт бар да. Ошого эле бүт баары ошондой кылат да, эмне урдуң дейт. Ошого эле. Кийин атасы да сенден өч алдык деп ошондой деп атат атасы да. Өч алуу максаты болгон экен. Ооба да, атасы да берген болуп атат да. Апасы да айтты. Биз катуу урат деп ойлоппуз дейт да апасы. Ооба берген болуп атат да анда. Ошондон кийин апам менен аялым чыгып, кошуналар чыгып, кичине изучу болгондон кийин качып кетишти да. Ош тышкарыда машина турат экен, дагы балдар бар окшойт. Качып кетти. Ошо ишти карасын чоңдорчу, милиция токтотпой жазасын алыш керек да. Мындай калса болбойт да. Буга карабаса бүт баары ошондой кылып жасап жүрө берет дейм. Покушение да, сени өлтүрөм, баары өлтүрөм деп ошондой сөз менен мени урду да. Ал сизден бир той эле кичинекей экен бирок, э? Жашы. 25 жаш окшойт. Экөө кирди да, экөө. Энди башыга удар түшкөндөн кийин кыйын экен да өзүн кармашчы. Билбейм, маньякмы, билбейм да, орозо күнү да жасап кетти да. Болбосо Куран жаттаган айга да атасын киши дамла дейт. Билем, таң калып атам мен. Мен күтпөгөнмүн да, мындай жасайт деп. Ушундай жестокость менен уруп кетти да ал балачы. Эгембердиев Дилшат Абдурасулович 1986 жылы болгон, Жалал Абад шаарынан келген. 15 апрелде бизге саат 22:00 түндө түшкөн. Бизде приемный отделение бар, отделение экстрем медицинский помощь деген. Ошол жака түшкөн түндөсү. Анан эртеси күнү бизге которулган. Азыркы абалы келгенге караганда кыйла жакшы. Диагнозу бизде закрытый черепно-мозговая травма деп коет, баштын жабык жарат депчи. Анан сотрясение головного мозга, баш мээси чайкалган. Азыркы абалда азыркы учурда абалы жакшы. Ранасы тигилген, башында 2 ранасы бар, жараты бар. Размери 9-10 сантиметрде. Башына темир металлический бир предметмен урган экен. Башына келгенде абалы салыштырмалуу оор болчу, бирок азыркы абалы жакшы. 2023 жылдын 15 апрель күнү болжол менен 19 июль чамасында Жалал Абад шаарына жакын жердеги Сузак районунун аймагынан 1986 жылы туулган жаранды 2 жаран денесине темир менен баш тарабына чаап, денесине жарат келтирген. Жабырлануучу алган жаракатынан улам Жалал Абад облустук ооруканасына жаткырылган. Бул окуя боюнча топтолгон материалдары ошол эле күнү Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына катталып, аймактык караштуулугу боюнча Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлгөн. Бул окуя боюнча азыркы учурда материал Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын карамагына алынып, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 131 беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда окуяга шектүү жарандарды
табуу, аларды мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартуу боюнча ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Шектүүлөрдү табуу иштери жүрүп атат. Азыркы учурда шектүүлөр табыла элек, бирок аларды табуу боюнча тергөө тапшырмалары берилген. Азыркы учурда ушу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан издөө иштери жүрүп жатат. Биз айтып атабыз, өзү да айтып атат, беркичи мени өлтүрөм деп аракет кылды. Үйдөгүлөр да айтып атат, өлтүрөм деп аракет кылды депчи. Өлтүрүү беренеси менен өлтүрүүгө аракет кылды деген берене бар. Бизде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 37-беренесинде эгер адам бир аракетти аткарып өзүнүн көздөгөн максатына андан белгисиз себептерден улам жетпей калса, бул ошол аракетти жасады деп эсептенет да. Мындайча айтканда, бул ошол адамды сабап атат. Сабаганда денесинин башка өлбөгүдөй жерлерине сабасам биз түшүнөт элек. Жок, эми мушташы бул жерде баягындай болуп кетет. Бул башына эмне себептен башына сабайт да, 8 жолдон көбүрөөк башына. Мээсинен кан кетсе, жарылса, өлсүн деген максат болобу? Могул баягы жаракаттардын өз жайгашкан жерлери, анын мүнөзү, анын нелери именно адамдын өмүрүнөн ажыратсын деп эле жасаган аракет деп баалайбыз. Тергөө учурунда тергөө ушуга келет баары бирчи, бирок качан келет? Ай өтсө, жыл өтсө, берки качып кетсе, ошондой маселе болуп атат. Муну тезинен карап чыгыш керек да, менимче. Оперативдүүлүк баягы бизде кылмыш кодекстин негизги максаттары эмне? Тез кылмыштын бетин ачуу болуп атпайбы? Бирок тездик деген канча булардын түшүнүшү боюнча 1 айбы, 2 айбы, ошону биз тезирээк деп суранып атабыз. Бул качып кетет депчи. Үкөмдөн ажырап калышымга аз калды, кичине калды да. Эми Пакушинин убийца болуш үчүн адам өлүш керекми деп атам да. Азыр мен бир нерсени түшүрмөй атпан. Жаракасыга карап туруп, ана кылынат экен да. Хулиганствого ham дагы ашырса болот экен да, жаракасыга карапчы. Бул факттар кайда калат? Факттар, свидетельдер кайда калат деп атам да. Бул качан жаракатка караш мүмкүн деп ойлойм да өзүмчөчү. Көчөдө токнашып кетсе, мындай кандай? Токустан токнашып урушуп кетсе, ошондо жаракатты карайсың майли. Бу жерде кирип атат, халысы кирип атат, намеренный болуп кирип жатат да бетте. Майли кол билан мушташып кетсин, майли хулиганствого ашырсын майли. Майли таяк билан келсин, Пакушин эмес, майли хулиганство болсун. Булар темир билан киришкен. Настроенный киришкен да. Апам билан келинчек болбогондо эмне болорду деп атам да. Бала өлөрдү да. Бир өлүмдөн Аллах саклап калды. Орозонун күнүдө Аллахты бир немети болду депти бизгечи. Үкөм кат берди да бизге. Ошончо жүрөгүмдө калып атат. Буну жазасын бериш керек. Пакушинин убийца боюнча бериш керек. Башка бул кайтармасын. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Ошонун бардыгын каалам да. Бардык ханаданларды бул кайтарылмасын. Сөз болгон экинчи тарап менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Андыктан редакция ал тараптын да өз чындыгы болсо эфир аркылуу үнүн жеткирүүгө даяр. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.